Elde tinchlikka bölmelerdi oldu. Bugün өлkөдө кырдаалор өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эл чогулуп мени алып барып туруп отургузабыз деп атат. Аны да көрдүңүздөр, отургузуп да чыкты. Өкмөт үйүнө, анан ак үйгө. Мен мынтип каракчылык жолу менен бийликти басып алганга каршымын. Министрликтерди дагы барып басып алгандар болду. Алардын бардыгын айттым. Кеткиле. Эгерде министр качып кеткен болсо, замы бар. Биринчи замы бар, экинчи замы бар. Статс-секретарь деген бар, же руководитель аппарат бар, ошолор иштесин. Система иштеп туруш керек. Эгерде азыр бар басып алып бийликти тартып ала турган болсок, бизде стабилдүүлүктү орното албайбыз мамлекетте. Менин суранычым, депутаттардан өтүнүчүм, келип легитимдүү жол менен, мыйзамдуу жол менен 61 депутаттын добушу керек. Бекитип берсе, автоматтык түрдө стабилдүүлүк орнойт мамлекетте. Аянтка чогулган элди дагы мен тарагыла десем тарабай атат. Биз бир жолу бүтүрүп кетебиз деп атат. Бүтүрүп кетиш үчүн 61 депутат келип ушул жерде чечимин кабыл алып бериш керек. Мейли каршы болсо каршы, макул десе макул деген чечимин кабыл алып бериш керек. Бирок азыр депутаттар ар кайсакта бөлүнүп, экиге бөлүнүп, үчкө бөлүнүп, ушундай оюндарды кылып атат экен. Мен суранып кетет элем. Келиңиздер, мамлекеттин, элдин стабилдүүлүгү үчүн, мамлекетти сактап калыш үчүн, бүгүн түнү, эртең ушундай хаос болуп, бири-биринен бийликти талашпаш үчүн депутаттар келип ушул жерге чечимин кабыл алып берсин. Бүт элдин баарын айттым, коркуп атат экен кээ бир депутаттар. Сабайт, антет мынтет деп. Bir deputattın çekesine çetken yok. Ben sıranı ayıttım. İndegine gelsin, naborot, apkelgile bağırdı. Biz karakçılık yoluyla biz birlikte anlaşıyoruz. Biz nizamlı yoluyla. Askeri bizde dünyölük kovamçılıktan kabul alış gerek. Ofitsialdуу бийликте, мыйзамдуу бийликте kabul alış gerek. Men ошол жол менен гана кетип атам да. Эгерде маған бийлик эле керек болуп, ушу саясатта жүргөн мезгилдерде ошентип турган болсо, мен түпкүз барып отуруп алып, азыр президенттин ордун ээлеп алып, ИО президенттен мен указ чыгарып, иштеп баштайт элем да. Бирок мен ал жолго барбадым. Координациялык кеңеш боюнча, координациялык кеңеш деген бул мыйзамсыз болду. Баягы революция болгондо муну эки жолу көргөнбүз. Акаев качканда көргөнбүз. Андан кийин 2010-жылкы революцияда да көргөнбүз. Координациялык кеңешке мен дагы бардым. Баары менен, жарымы менен сүйлөштүм, баары менен. Анан ал жерде пикир келишпестиктер боло берет. Ар ким адыялды өзүнө тартат экен. Мен председатель болоюн деп талашкандар болуп атат. Жок, сен эмес, мен болосуң деп атат. Бул координациялык кеңештин жолу менен кетсек, анда биз мыйзамсыз жол менен кетебиз. Анда бизди дүйнөлүк коомчулуктагы кабыл албайт. Биринчиден, башка мамлекеттер бизге туура эмес көз карашта карайт. Ошондуктан координациялык кеңеш деген болбойт. Анан мен ошо айтарым, координациялык кеңешке катышкандан көрө, мына могу жерге келип, мына депутаттар келип атат, азыр көпчүлүгү айтып атышат, кворум болду, келип чогулуп, азыр чечимди кабыл алабыз деп. Андан көрөкчө. Азыр ошо координациялык кеңеш түзүп алдык дегендер ушул жерге келсин. Ушул жерде талкуулайлы да чечели. Азыр элдин баары интересуется, президент Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кандай болот? Президент болуп калабы же кетеби, эмне болот деп? Эми мындайда биз эки президентти кууган элбиз. Өкөт тең мына качып жүрөт. Билесиңер, биз эми үчүнчүсүн да кууп ийбейли. Бул менин жеке позициям. Олор иш болду, боосу канды дейт кыргыздар. Анан сен ушундай кылдың, минттиң деп эле муну баягы кубалап, же болбосо ушундай кылып куугунтук кылганыбыз болбойт. Ал бүгүнкү баягы окуялар, өтүп кеткен окуялар боюнча мыйзам алдында гана жооп бериш керек. А так биз кубалабайлы. Президент болуп турат азыр бүгүнкү күндө. Эгерде азыр парламент премьер-министрди бекитип берсе, ал официалдуу түрдө президент эле болуп турат. Бирок аны менен сүйлөшүп, баягы эми моралдык укугу жок калды да. Эми келип президент болуп иштейм деген, эми кептин ачыгын айтып атам да, мен силерге ачык айтып атам. Өз арызын жазып кетип калса, ошондо тынч кетип калган. Айтсаңыз, координациялык кеңеш боюнча дагы жаштардын Git